Токойго барган аялды питон жутуп алды. Индонезиядагы кыштактардын бириндеги токойдо узундугу 5 метр болгон питон аял кишини жутуп алды. Түштүк Сулавеси провинциясынын 45 жаштагы тургуну жашылча чогултканы токойго барган. Аны базарга алып чыгып сатмак. Бирок жубайы кайтпаганынан улам шектенген жолдошу аны издөөгө киришип, жергиликтүү элден жардам сураган. Алар токойдон жоголгон аялдын буюмдарын эртеси ичи шишиген жыланды табышкан. Аны союп ичинен аялдын сөөгүн алып чыгышкан. Питон алгач аялды бутунан диштеп, денесине оролуп алып муунтуп жатканын жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары айтышты. Маркумдун артында 4 баласы калды. Бул окуя Индонезияда 2017 жылдан бери катталган окшош учурлардын 5-си. Питон уусуз муунтуучу жыландардын үй бүлөсүнө таандык ири тропикалык жылан. Чакмактуу питондун узундугу 7 метрге чейин жетет. Анын эң узуну 10 метрлиги 1912 жылы катталган. Аталган жыландын түрү Түштүк Азиянын аймагын байырлайт. Алар сууда да мыкты сүзүп, кечке маал же түндү аңчылыкка чыгышат.